Салам достор, манайыңыздар кандай? Азыр мен сиздерге бир пайдалуу нерсе айткенекчимин. Адам баласы позитивде жана манайды 5 көтөрүүгө аракет кылыш керек экен. Себеби жаман нерселерди ойлой берсек, иммунитетибиз түшүп, ооруп калабыз экен. Анда эмесе келгиле иммунитетти көтөрүп, позитивде жашаганга аракет кылайлы. Ой, кечиресиздер кишини. Музык нерсени көп жей берип тамагымды ооруп калыптыр. Балдарыңыздарга көп музык нерсе бере бербеңиздер. Алтынбек Исмайлов, кантип айтам? Кыргызым, ойлончу, эстижибе? Эне атаңдын айтканын эскидебе? Тарыхты сен тарс атып салган менен таңдайыңа сайлат эскидебе? Какшап келем, до кетип балдарыңа, каргыз сөзгө кабылып калбагыла, бурмаладык деп тилди кантип айтам? Бабалардын байыркы арбагына. У чалганды мойнума артам дагы, улутумдун азабын тартам дагы, уnuттук деп тилди кантип айтам? Урпактарга уялбай аркам дагы. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын уnuткандар акыр түбү төрөлөй тудук болгон. Ташты сыгып тарыхты төккүм келет, тилимди мен туу тутуп өткүм келет. Эне тилин эсиреп чангандарды эне тилде ашатып сөккүм келет. Ассаламу алейкум туугандар. Интернет баракчаларында көптөгөн мындай чындыкка кошпогон, анан адамды кыжылат кылган көп нерселер жазып атасыңар да, кээ бирөөңөрчү. Мен азыр бир аз убакыттан кийин буюрса түз эфирге чыгам. Негизи эле ошол жерге суроолоруңарды даярдап коелу. Азыр бир аздан пост чыгат. Ошо постко суроолоруңарды даярдагыла, анан жөн эле кээ бирөөңөр жөн эле жазып атасыңар да. Мындай иштин баарын түшүнбөй элечи, отуруп жазган эң оңой да. Мен ушуга чейин устаздын урматына бир да жолу ушинтип, эми балким чыксам мелочь менен чыккандырмын, бирок мынтип толук кандуу чыга элек болчумун эчкимдерге. Бирок адамдын кыжырын келтирип атасыңар кээ бирөөңөр чындап эле да. Анткени тигинтип койбойт белеңер, мынтип койбойт белеңер депчи. Көп нерсени айткым келип атат, просто сабыр кармап атам да. Көп нерсени айткым келип атат. Акыл үйрөтүп мындай кылбайт белеңер, тигиндей кылбайт белеңер деп. Аллах Таала күбө. Аллах Таала көрүп турат, билип турат. Мен силерге доказывать этпейм дагы. Аллах Таала көрүп турат, билип турат. Мен силерге көп нерсени айтып берем. Көп нерсени айтып берем. Анан ошондо түшүнөсүңөр. Түшүнбөгөнүңөргө айла жок. Түшүнбөгөнүңөргө айла жок, анткени устаздын көзү тирисинде деле бар болчандай адамдар. Акыл үйрөткүчтөр, анан мындай мынтпейсиңер, тиңитпейсиңер, анан өздөрү колунан кокон тыйын келбейт, бирок ошентип интернеттен сүйлөп акыл үйрөткөндөр жакшы билет, бирок жашоодо ишке келгенде жок адамдарды мен деле жакшы эле билем. Буюрса ошол эмеге посттун астына жазып койгула суроолоруңарды. Анан майда чүйдө суроолоруңарды эмес, мындай олуттуу, орусча айтканда по факту суроолоруңарды жазгыла. Буюрса түз эфирге чыгып мен колуман келишинче суроолоруңарга жооп берем азыркы абал боюнча. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Орусиядан 40тан ашуун биздин ак халатчандарыбыз учуп келди. Ошол Кыргызстанга өзүмүн элиме, мекениме келип илдеттен кутулууга көмөк көрсөтөйүн деп келген врачтарга биз абдан чоң, чексиз ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда интернет булактарында да бир маалымат тарады. Ушул аларды, врачтарды тосуп алуу үчүн Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов сыяктуу депутаттар келмей келген, бирок аэропортко алар келбей калыптыр дегендей маалыматтар тарап, адамдар бизге мындай кат жазып атышат. Ошого мен жооп берип коеюн деп атам да. Мына мен өкмөттүн мындай уюштуруу иштеринде жүдөп атканын көрүп, кече Саламаттык сактоо министрлигине өзүм сунуштагам. Эгерде силерде мүмкүнчүлүк жок болсо,
Биз мына буга чейин аймактардан келген 30дан ашуун врачты өзүбүз атайын отелге жайгаштырып каралашып жардамдашып атабыз. Ошол сыяктуу эле Москвадан келген врачтарды дагы силерде мүмкүнчүлүк болбой атса, биз атайын автобустарды жиберип, гостиница менен камсыздап, мындай бир колубуздан келишинче жардам берели деп бир ак ниет сунушубузду бергенбиз. Бирок мага кечинде саламаттык сактоо министринин орун басары телефон чалып, жок, биз атайын гараждан автобустарды бөлдүк, жатаканабызды даярдап койдук, сиздер эч кандай убара болбогула. Бул өкмөттүн иши, бизде атайын жооптуу адам дайындалды, эртең тосуп алып келип отелге жайгаштырат. Бул өкмөттүн иши, муну биз жасайбыз деп телефон чалды. Ошондон кийин биз макул болдук, эгерде отель жайгашса, анда биз башка жактан жардам берели деп калганбыз. Бирок тилекке каршы бүгүн өкмөттөгүлөр барып тосуп албай, уюштуруу иштеринде бир топ аксап калыптыр. Ушундай шалаакылык үчүн мен ошол келген врачтардан кечирим сурайм. Өкмөттүн шалаакылыгы үчүн. Анткени биз мындай өзүнүн жумушун таштап, ушул Кыргызстаныбызга келип, ушу элибизди сактоого жардам берели деп чын ниети менен келген врачтарга мындай мамиле болбош керек. Же болбосо бизге окшоп мына уюштуруп берели, жардам берели, баары даяр деген адамдарга жок дегенде бут тоспош керек. Мына силер жасагыла деп койсо, биз анын баарын мындай бүтүрөт элек. Ошондуктан мына ушундай учурда мына ишкерлерибиз кол сунуп, ар бирибиз колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Мына ошондой эле мен азыр дагы мына обсервацияга келдим, Бишкек шаарындагы региондон келген врачтар пульсоксиметр сурап кайрылган, буга чейин интернетте жазган билесиңер. Мына азыр атайын Москвадан жетиштүү деңгээлде пульсоксиметр алдырдык биз. Мен азыр врачтарга тапшырып кетем аны. Ошондуктан мындай бир интернеттеги ар кандай маалыматтарга бир тараптуу ишенбестен, сөзсүз анын экинчи тарабын угасыздар деп ишенем. Ошол эле учурда өкмөттө мындай координация абдан начар. Ошол эми врачтардын өтө чоң даттануулар, арыздар түшүп атат. Эми ошонун бардыгын биз азыр сүрүштүрүп, териштирип отурууга дагы убакыт жок. Бирок муну өз кезегинде биз сөзсүз түрдө шалаакылык кетиргендерди жазалай турган убакыт сөзсүз келет. Ошондуктан азыр ушул тапта адамдар тилекке каршы каза болуп аткан учурда биз бири-бирибизди мындай каралап отуруунун ордуна ар ким колунан келишинче күн түн дебей көмөк көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм. Ошондой эле депутат Алтынбек Сулайманов аты да аталып атат. Ал кишинин таптакыр бул иштен кабары да жок, тиешеси да жок. Ал киши дагы өзүнүн колунан келишинче врачтарга кам көрүп, жайгаштырып, каражатын бөлүп чуркап жүрөт. Ошондуктан мындай бир негизсиз сындардан, каралоордон алыс болушубуз керек деп ойлойм. Мына азыр саламаттык сактоо министринин орун басары келип, өкмөттүн атынан врачтардан кечирим сурап, шалаакылык кетиргенин мойнуна алып анан кетишти. Бул сиздер үчүн маалымат үчүн рахмат. Керемет таштын астында, мына таш өзүнчө мындай турбого окшош экен, өзүнөн. Сөткенси. Ошон таштын ичинен сүйүп атат. Билесең жаңырат экен. Жөн. Алмаз, ма, видеого. Ма. Видеого тарткан бойдон оң жерге өт. Там бу. Аходу сүрөткө тартып койсоң болот, а? Эми кол силгип тар. Мына чоң таштын ичинде мык экен турат. Таштын ортосунан суу агат экен.
Ошо мыккам суу ичип аткан жерден таш турба болуп, өйдөгө чыгып кеткен экен. Ошол жактан суу түшөт экен. Таштын ичи менен.